Барыңыздарга салам. Менин атым Айгүл. Мен силерге спица менен токуганды үйрөтөм. Ал үчүн бизге жип бардык эле үйдөн табылса керек жана спица керек болот. Эң биринчи биз чынжыр алганды үйрөнөбүз. Андан кийин чынжыр алып, оң токууну үйрөтөм. Жиптин уч жагын сол колуңуз менен кармайсыз дагы. Аны бармакка илип алуубуз керек болот. Мен көргөзгөндөй кылып илип аласыздар дагы. Аны 8 формасында кылып сөмөйгө илип алабыз. Ушул иретте биз чынжыр алып алышыбыз керек болот. Дагы бир нече ирет көргөзүп берем. Майни берген болсоңуздар, жиптин уч жагынан баштап алып жатам. Ал эми жиптин узун жагы болсо, оң колумда турат. Ушул иретте биз чынжыр алып алабыз. Бул кудум эле 8 форманы элестетет. Ал эми биз алып жаткан ушул жиптин узун же кыска экени токуп жаткан нерсебиздин чоң же кичинекей экенине байланыштуу болот. Азыр мен силерге биринчи эле эме кылып үйрөнүп жатканыбыз үчүн мен силерге кыска кылып 10 чынжырдан токуп көргөзүп берем. Анда эмесе кеттик. Ушул иретте биз чынжырларды алып баштайбыз. Көрүп жатканыңыздардай бармактан алып, сөмөйдө турган жипти бери чыгарып алуубуз керек болот. Соң бармак менен ал жипти тартып, бышыктап коебуз. Ушул иретте алынат. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Негизинен көп нерселер ушул чынжыр алуудан баштап токулат. Бунун эч кандай кыйын жери жок. Буну токуу ар бир эле айымдын колунан келет. Мен 10 чынжыр алып алдым. Эми спицанын бирөөсүн чыгарып алып, аны өзүбүзгө каратып алабыз. Бул жип токулбайт. Бул бизге кереги жок, андыктан аны токуп албаш үчүн четке алып алуубуз керек болот. Бизге жиптин узун жагы керектелет. Биринчи чынжыр эч качан токулбайт. Аны жөн гана колубузда бош турган спицага өткөрүп алуубуз керек болот. Ушул көрүнүштө өткөрүп аласыздар. Эми биз оң токууну баштайбыз. Чынжырлардан ийнени киргизип алып, жипти бери илип чыгаруубуз керек болот. Дагы ийнени киргизебиз дагы. Анын ортосунан ушул биз узун турган жипти бери чыгарып илип алуубуз керек болот. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ушул токууну биз оң жак деп атайбыз. Спица менен токуганда оң жак көрүнүш ушундай көрүнүштө болот.
Токуп жаткан нерсебиз өтө бышык дагы, өтө бош дагы болбош керек. Орточо токууну сиздерге кеңеш берем. Андыктан өтө бош токулса, ал өтө эле бош жана аралары ачык болуп калат. Ал эми өтө бышык токуп койсоңуз, анда токуп жатканда кыйынчылыктар болот. Ал эми эң акыркы жипти биз дайым тескери токуйбуз. Ал эми тескери токуу кандай болоорун мен сиздерге кийинки видеомдо көргөзүп берем. Азыр биз ушул иретте жипти илип алабыз. Биринчи катарды токуп бүтүрдүк. Эми экинчи катарды баштайбыз. Айтып кеткенимдей, биринчи жип эч качан токулбайт. Аны жөн гана илип, бош ийнеге өткөрүп алабыз. Жана мен сиздерге оң жакты үйрөтүп жатканыма, дагы оң жак токуйбуз. Оң көрүнүштө токулат. Сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ушул иретте кайталап токуйбуз. Жипти чыгарып алабыз. Биз токуп жаткан жип дайым сөмөйүбүздө илинип туруусу керек. Ошон өзүбүзгө оңой болот. Ушул иретте токуйбуз. Эми акыркы жипти биз дагы тескери көрүнүштө токуйбуз, тетири көрүнүштө. Кайра эми өзүбүзгө каратып алабыз. Экинчи катарын токудук. Эми биз үчүнчү катар токуп жатабыз. Биринчи жипти илип алабыз, илмегибизди. Кайра биз жогорудагыдай кылып токууну улантабыз. Жетинчи жипти токудук. 8, 9, 10 илмекти биз тетири көрүнүштө токуп алабыз. Мынакей достор. Кайрадан биз ошол эле кайталайбыз. Ошол эле көрүнүштө. Негизинен оң жак токулган ушул иретте жүрөт. Сиздерге түшүндүрө алдым деп ойлойм. Кийинки катарларды сиздер өз алдыңыздарча токусаңыздар болот. Колуңуздар көнгү чейин ушул токууну кайталасаңыздар аябай жакшы болот. Колуңуздар көнүшүп, бат үйрөнүп кетесиздер. Биринчи токуганда албетте кыйынчылыктар болуусу мүмкүн. Колдоруңуз чарчап дегендей. Акыркы жипти биз
тескери кылып алабыз дагы. Мынакей, эми калган катарларды өз алдыңыздарча токусаңыздар болот. Эгер сиздер токуганыңыздар дагы ушул көрүнүштө болгон болсо, анда сиз эң туура токугансыз жана токуганды үйрөнүп алгансыз деп ойлойм. Бул эки жактан көрүнүш. Биз жалаң гана ар бир катарды оң токуганыбыз үчүн бизде ушундай гүл пайда болду.